Din бүгүнкү күндө өзүмчүл акыл үчүн арналган эрежеге айланды. Дин адамдарга алар дилден тайып, дилден алыстаган кезинде берилген. Бүгүн динди карманган адамдардын көпчүлүгү дин эмне экенин, анын так аныктамасын өздөрү билбей жүрүшөт. Дин деген сөздүн алгачкы жана түпкү мааниси religare деген латын сөзүнөн жараткан менен байланышты түзүү дегенди билдирет. Бул аныктаманы алгачкылардан болуп, белгилүү батыш христиан жазуучусу жана оратор Лактанций жана ошондой эле философ Августин Блаженный беришкен. Жараткан менен байланыш өзүмчүл акыл үчүн арналган эрежеден эмес, дилден, жүрөктөгү жан рухтан башталат. Жараткан аалам эс кудрет адамдарга төмөнкү акыл ой аркылуу эмес, жан дилдери аркылуу кайрылат. Алгач бардык диндер дил жолу болуп түшкөн. Бүт диндердин өзөгү дилде. Бардык диндердин эң эле жогорку деңгээли дил жолу болуп эсептелинет. Анткени бүт пайгамбарлар жараткан аалам эс кудрет менен дил аркылуу баарлашчу. Алгач бардык диндер жөн гана эрежелер менен чектелбей, шарият парыздар менен гана чектелбей, сырдуу кайып илимдерин да камтышкан. Мисалы, христиан дини алгач кайып илимин да камтыган абдан татаал илим болуп түшкөн. Иса пайгамбардын сөздөрү: "Менин сөзүм силерге батпай жатат. Ким батыра алса, батырсын. Силерге айта турган дагы көп нерсе бар, бирок аны азыр батыра албайсыңар." Иисус Христос өз шакирттеринин руханий денесин дарылап, аларга нур даарган, посвящение, касиеттерди таратып берген. Шакирттери анын улуулугун көрүш үчүн ал өз шакирттерин да улуу кылды деп айтылат Инжилде. Иисус өз шакирттерин ар кандай кереметтерге үйрөткөн. Ошентип, алгачкы христианчылыкта гностицизм, гносис деген сөздөн жогорку билим жана илим дегенди билдирет, деп аталган илим пайда болгон. Исламда болсо ар кандай рухий касиеттерге ээ болгон суфилер жана суфизм багыты бар. Суфизмдин башкы багыты инсандын жүрөгүн, калп, адеп ахлагын тазалоо, адамзатка тиешелүү нормаларды сактоо. Бекеринен улуу суфи ойчулдары, акындары жазбаса керек, инсандын улуулугу анын ички дүйнөсүндө жана Кудайга карата мамилесинде деп. Суфизм илими шарият менен чектелбейт. Шарият суфилер үчүн бул Кудайды, жараткан Алланы таануудагы алгачкы тепкич. Шарияттан тышкары тарикат жана акыйкат деген түшүнүктөрү бар. Тарикат бул суфилердин жолу. Гностиктер жана суфилер өзүнчүл акыл үчүн арналган эрежелер менен чектелбейт. Алар алгач адамдын жүрөгүндөгү жан дилине көңүл бурушуп, жараткан аалам эс кудрет менен дил баарлашууга үйрөтүшөт. Дил баарлашуу бул жогорку акыл эстин жүрөктөгү жан дил менен баарлашуусу. Акылга караганда дил көп нерсени билет, туят, анткени ал жаратканга жакыныраак. Бүт диндер жана пайгамбарлар жан дилди жаратканга ачып, жараткандын сөзүн, буйругун, мыйзамын жан дил аркылуу укканга үйрөтүшкөн. Негизи алгач дин деген сөз жараткан менен байланышты түзүү дегенди билдирчү. Жараткан менен байланыш адамдын жүрөгүнөн, дилден, дил баарлашуудан башталат. Бүгүнкү күндө диндер бурмаланып, дилден, дил баарлашуудан тайгандыктан азыркы диндерге жаңы аныктама берүүгө тийишпиз. Диндердин бурмалангандыгын бирден бир далилдей берчү факт бул диндердин ичинде көптөгөн агымдардын, секталардын пайда болушу. Мисалы, ислам дининде 70тен ашык агым бар жана ар бири бири менен атаандашып күрөшүүдө. Ошондуктан диндин жаңы, чындыкка жакын аныктамасы төмөнкүдөй. Дин бул өзүмчүл акыл үчүн арналган эреже. Дин бүгүнкү күндө өзүмчүл акыл үчүн арналган эрежелер менен, шарият менен жана парыздар менен гана чектелип, адамдын өзөгүнө, жүрөгүнө, жан дилине көңүл бурбай калган.
Эмнеге бүгүнкү күндө дин өзүмчүл акыл үчүн эрежеге айланып, жараткан аалам эс кудурет менен дил аркылуу байланыштан дилдин түпкү маанисинен тайды. Мисалы, ислам динин алып көрөлүк. Ислам дининин эки негизги түркөгү ыйык Куран китеби жана шарият болуп эсептелинет. Куран китеби жогорку, шарият төмөнкү. Анткени Куран китеби бул жараткан Алланын аалам эс кудуреттин сөзү жана Курандагы өзөктүү философиялык маанисинде эч шек жок. Биз дил жолундагылар Куран китебиндеги өзөктүү маанисин, мазмунун, философиясын кабыл алып, Курандагы жана ислам дининдеги шариатка, төмөнкү акылга таандык көпчүлүк эрежелерди четке кагабыз. Ошентип, шариат бул коомдогу көпчүлүк үчүн адамдын акыл оюнан чыгарылган эрежелер, мыйзамдар. Шариат Курандан кийин пайда болгон жана аны Мухаммед пайгамбар гана эмес, пайгамбардан кийин да аалымдар, молдолор түптөшкөн. Шариат Курандын бир гана бөлүгү, практикалык интерпретациясынын бир гана варианты. Шариаттын эрежелердин түрлөрү көп. Шиит мусулмандардыкы өзүнчө, сунниттердики өзүнчө. Шариатка сүннөт, сунна да кирет. Сунна жол, өрнөк, үлгү, Мухаммед пайгамбардын кылыктары менен айткандары, коомдук турмуш менен Курандын түшүндүрүлүшүнүн, диний азек жана укук эрежелеринин булактарынын бири. Мухаммеддин замандаштарынан алынган анын айткандары, жамааттын турмуш түзүлүшү жана диндин ар кыл маселелери боюнча Мухаммеддин кабыл алган чечимдери жөнүндө иснат алдын ала киргизилген. Сунна хадистерде жазылган. Хадистер ооз-эки түрүндө айтылып, кийинчерээк 8-9 кылымдарда жазылган. Аль-Бухари 80-70 870 жылы каза болгон. Муслим 875 жылы каза болгон. Абу Дауд 888 жылы каза болгон. Ат-Тирмизи 892 жылы каза болгон. Ан-Насия 915 жылы каза болгон. Жана Ибн Маш 887 жылы каза болгон. Ушулардын тарабынан түзүлгөн жана сунналар тарабынан жалпы кабыл алынган атактуу 6 жыйнак бар. Мындан тышкары көптөгөн тематикалык жана эң маанилүү хадистердин жыйнактары бар. Хадистердин басымдуу бөлүгү тигил же бул жаңылыкты актоо же болбосо тигил же бул саясий топту колдоо үчүн түзүлгөн. Бирок алардын көпчүлүгү алгачкы мусулман жамаатынын, ал эми көбү Мухаммеддин өзүнүн да иш аракети менен реалдуу көз карашын чагылдырат. Сунна деген терминдин исламдын бир тармагы суннизмдин аты келип чыгат. Сунналар үчүн хадистер мусулман баласынын бүткүл диний жана коомдук иш аракетинин негизи болуп саналат. Исламдын башка багыты шиизм диний жыйнактарга кирген хадистердин чоң бөлүгүнүн чындыгын таанууда. Шиялар өз теорияларын жыйынтыктарынын негизинде түзөт. Башкача айтканда, шииттер көпчүлүк хадистерди четке кагышат. Шиялар өз теорияларын жыйынтыктарынын негизинде түзөт. Алардын түзгөн аңгемелери ахбар, жекече түрү хабар деп аталат. Шариаттын түрлөрү көп. Мисалы, шиит мусулмандардын өзүнчө шариаты бар. Суннит мусулмандардын бир нече шариаты бар. Шариат боюнча мусулмандар мазхабтарга, топторго бөлүнүшөт. Суннит мусулмандардын шариаты араб элинин өзгөчөлүктөрүн, маданиятын, салтын, мүнөзүн эске алып жазылган. Ал эми шиит мусулмандардын шариаты Перс, Иран элинин өзгөчөлүктөрүн эске алган. Мисалы, Иранда шиит мусулмандар өз жергесинде ыйык жерлерди, мазарларды кыдырып зыярат кылууга укуктуу. Ирандагы мазарлар мамлекет тарабынан корголуп турат. Жана ошондой эле шиит мусулмандар намазды 5 маал эмес, 3 маал окушат. Ошондуктан биз сунна агымдагы шариатты көбүнчө араб элинин салты деп эсептесек болот.
Шариат арабтар үчүн Куран китебиндеги философиясы, өзөктүү мааниси жалпы адамзат үчүн. Шариаттын кыргыздарга же башка элдерге, улуттарга эч тиешеси жок. Кыргыз эли жана башка элдер жана улуттар ислам дининин Куран китебинде камтылган философиялык өзөктүү кабыл алып, шариатты болсо араб элине калтырышы керек. Биз шариатсыз эле өз салтыбыз менен жашап деле мусулман боло алабыз. Мусулман деген сөздүн түпкү мааниси жараткан Аллага, аалам эс кудуретке баш ийген, моюн сунган адам. Ошондуктан чыныгы мусулман адам болуп, ислам динин аны туткандар эмес, же шариаттын өзүмчүл акыл ой үчүн арналган эрежелерин аткарган адамдар гана эмес, чыныгы мусулман болуп, жүрөктөгү жан дил аркылуу келген жараткан Алланын, аалам эси кудуреттин буйруктарына баш ийген адам эсептелинет. Кыргыз эли кыргыздын салты менен, немис эли немистин салты менен, орус эли орустун салты менен, араб эли арабтын салты менен, ар бир эл улут өз салты менен жашашсын. Биз дил жолундагылар Куранды четке какпай, Куранды ыйык тутуп, анын философиялык маанисин, өзөгүн түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Ислам динин туткан көпчүлүк адамдар Куранды окуганда анын түпкү маанисине, философиясына көңүл бурбай, аны жөн гана механикалык түрдө жаттаганга аракет кылышат. Курандын маанилерин өз эне тилибизге которуп окусак, ошондо гана биз Курандын философиясын, өзөгүн түшүнө алабыз. Мисалы, намазды алалык. Негизи намаз перс тилинин сөзү. Арабча салят деп айтылат. Кыргызчага табынуу, сыйынуу, ибадат деп которулат. Курандын кыргызча котормолорун окуп көрсөңүз, намаз деген табынуу, сыйынуу деп да которулган. Орус тилиндеги котормолордо болсо намаздын ордуна молитва деп жазылып турат. Демек, шариаттагы, мечиттеги 3 же 5 маал намаз бул Курандагы намаздын бир гана бөлүгү. Адам жаратканга өз мүмкүнчүлүгүнө, түшүнүгүнө, аң сезимдин деңгээлине жараша сыйынат, табынат, ибадат кылат. Куранда намаз жөнүндө, жаратканга табынуу, сыйынуу жөнүндө Бакара сүрөсүнүн 43 аятында жараткан Аллага башыңарды ийип сыйынгыла деп жазылып турат. Табынууңарды так аткаргыла. Жетим жесирлерге, муктаж болгондорго жардам, садака, зекет бергиле жана мага ибадат кылгандар менен бирге башыңарды ийгиле деп турат. Куранда 5 маал сыйынгыла, 5 маал намаз кылгыла деп жазылган эмес, же 3 рекет, 5 рекет кылгыла деп айтылган эмес. Жараткан Алла, аалам эс кудурет адамдарга кайрылганда, ал жалпы адамзатка кайрылат жана эч кимди бөлбөйт. Ошондуктан Куранда жараткан Алла намаз, табынуу, сыйынуу жөнүндө майдалап жазган эмес. Ал жөн гана мага башыңарды ийип сыйынгыла деп айткан. Ошентип Курандын түпкү маанисин, өзөгүн, философиясын түшүнгөн адам шариаттын эрежелерине муктаж болбойт. Бүгүнкү күндө болсо ислам дининин айрым аалымдары Куран маанилеринин башка тилдерге которгондо атайын аны өзгөртүп бурмалоодо. Мисалы, Абдышүкүр Исмаиловдун жана Дүйшөн Абдылдаев, Садыбакас Доолов жана Садык Кабайдын ыйык Куран маанилеринин кыргызча котормосун алалык. Бул котормо 2006 жылы жарык көргөн. Ошондо Бакара сүрөсүнүн 43 аяты төмөнкүдөй которулуптур. Намаз окугула, зекет бергиле жана тизелерин ийгендер менен бирге тизеңерди ийгиле деп турат. Эми Куран маанилеринин кыргыз тилине башка котормолорун карап көрөлүк. Мисалы, Алауддин Мансурдун котормосун алалык. Ошол эле аяттар. Намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле жана мага ийилип руку кылуучулар менен бирге руку кылып сыйынгыла деп турат. Мына Алауддин Мансурдун котормосунда мага ийилип сыйынгыла деп турат. Тизе деген сөз жок. Араб бул аяттарда тизе деген сөз жок. 43 аят Бакара сүрөсүндө. Араб тилиндеги руку деген сөз жараткан Аллага баш ийүү деп которулат.
Дүйшөн Ажы Абдылда уулунун намазды эң оңой жана тез үйрөнүү деген китепчесинде руку тууралуу мынтип жазылып турат. Руку тизени бүкпөй, эки кол менен тизени таянып эңкеюу. Ал эми Порохованын Куран маанилеринин орусча котормосунда да тизе эмес, башыңарды ийип сыйынгыла деп турат. Молитву строго соблюдайте, творите очистительную подать и головы склоните вместе с теми, которые склонились предо мной. Курандын Бакара сүрөсүндө 43-аятында тизе деген сөз жок, ал жерде баш деп турат. Эмне ыйык Куранды которгон илимдүү, билимдүү Абдышүкүр Исмаилов тизе менен баштын айырмасын билбей калыптырбы? Жок. Урматтуу Абдышүкүр Исмаилов мырза Курандын маанисин бул аятта атайын бурмалаган деп ойлойбуз. Мүмкүн башкача болушу мүмкүн. Өзүңөр элестетип көргүлөчү. Бутсуз майыптар жараткан Аллага сыйынганда алар кайсы тизелерин ийишмегеле? Адам жараткан Аллага табынганда ал эң алгач башын ийиши керек. Чын эле мүмкүн бул аяттарды адашып которулганбы, аны так айта албайбыз. Бирок бул котормодо ката бар экен, аны четке кагууга болбойт. Адам жараткан Аллага табынганда ал эң алгач башын ийиши керек. Бардык тирүү адамда башы жана жүрөгү, көкүрөгү бар. А бирок кээ бирөөлөрдө тизеси, буту же колу жок болушу мүмкүн. Анан эмне? Жараткан Алла жалпы адамзатка кайрылганда ал майыптарды өзүнчө бөлүп койгон деп ойлойсуңарбы? Жок. Жараткан Алла антип эч кимди бөлбөйт жана Куран китебинде антип майдаланып жазылган эмес. Абдышүкүр Исмаилов жана Кыргызстандын муфтияты бул котормону же атайын бурмалашкан, же байкабай ката кетиришкен. Биринчиден, нукура кыргыздын сөзүн колдонбой, алар перстин намаз деген сөзүн колдонушкан. Намаз перс тилинин сөзү, арабча салят деп айтылат. А кыргызчага ал табынуу, сыйынуу деп которулат. Эгер алардын китеби ыйык Куран маанилеринин кыргызча котормосу деп аталса, анда эмнеге алар кыргыздын сөздөрүн колдонушкан эмес? Алаудин Мансурдун котормосунда перстин намаз деген сөзү менен кошо нукура кыргыздын табынуу, сыйынуу деген сөздөрү дагы колдонгон. Экинчиден, Абдышүкүр Исмаилов жана Кыргызстандын мурдагы муфтияты кыргыз мусулмандарын аң сезимдерин башка багытка буруу үчүн аракет кылышкан. Анткени нукура кыргыздын сыйынуу, табынуу деген сөздөрдүн ордуна перстин намаз деген сөзүн колдонгон. Бул китепти окуган көпчүлүк адамдар, өзгөчө жаштар, азыркы мечиттеги ваххабиттердин жана салафиттердин, радикалдык көз караштагы агымдардын 5 мал намаз эрежелерин элестетишет. Жана ошол радикалдык көз караштарга ооп кетиши мүмкүн. Котормочулар бул жагдайды күчөтүү үчүн баш деген сөздүн ордуна тизе деп алмаштырып, ыйык Курандын маанисин бурмалап коюшкан. Куранда 5 мал же 3 мал сыйынгыла, же тизеңерди ийип сыйынгыла деп жазылган эмес. Куранда болгону мага башыңарды ийип сыйынгыла деп жазылган. Ал эми бул котормонун авторлору Кыргызстандын мусулмандарын азыркы мечиттерде калыптанып калган жана дүйнө жүзү боюнча экстремисттик, радикалдык, террористтик деп таанылган ислам дининин ваххабизм, салафизм агымдарына сектага ыктоодо. Курандын маанисин бурмалагандыктары үчүн же кокустан байкабай адашып алгандыктары үчүн Абдышүкүр Исмаилов баш болуп, жана Дүйшөн Абдылдаев, Садыбакас Доолов, Садык Гавай жана ал котормону текшергендер Кимсанбай Абдурахманов, Камил Абжаппаров жана ошол кездеги дин башкармалыгы муфтият жоопко тартылышы керек деп эсептейм. Өз кылмышын жашырыш үчүн бүгүн алар Алаудин Мансурдун котормосун элге жайылтууга тыюу салып жатышат. Ошол борбордук мечиттин жандагы дүкөндөрдө Алаудин Мансурдун котормосун оңой менен таба албайсыз.
Адам өзүмчүл акыл менен гана чектелбейт. Адамда өзүмчүл акылдан сырткары жан дили да бар. Жана ошол жан дилге баш ийген жогорку акыл эси, манасы да бар. Адамдар өзүмчүл акылга басым кылгандыктан динди дил аркылуу ар бир адамга берилген жараткандын буйругунан да өйдө коюшуп, өзүндөгү дилдерин укпай, шайтан акылдарына таянышып, бурмаланган диндин эрежелерине баш ийишип, адашып жүргөн кези. Индиянын философиясында дил, жүрөк адамдын негизги өзөгү болуп, дилде жан, рух кут олтургандыгы жөнүндө айтылат. Индиялыктар жүрөктү, дилди кыргыздардай эле болуп ыйык тутуп дил деп аташат. Негизи индиялыктардын хинди тили кыргыздыкына абдан окшош, абдан жакын. Көптөгөн сөздөрү окшош. Мисалы, индиялыктар адамды адам, азатты азаттыкты азат, досту дос, дүйнөнү дүнүйө деп аташат. Жана башка көптөгөн сөздөрү биздикине окшош. Деги эле дүйнөдөгү бүт элдер дилди, жүрөктү өздөрү билип билбей эле ыйык тутушат. Адамдардын эң мыкты кылык жоруктары, кылган иштери чын дилден, жүрөктөн чыккан сезимдер, туюмдар менен мүнөздөлөт. Адам акыл аркылуу, акылдын эрежеси аркылуу жаратканга жете албайт. Ошондуктан жаратканга ишенбеген адамдардын көпчүлүгү дилдери жабык, жан дилдерин дат баскан өзүмчүл адамдар. Андай адамдар айла жоктон өзүмчүл акылга таянып жашашат. Дили, жүрөгү жабык адам айла жоктон өзүмчүл акылдан чыккан илимге, эрежеге, динге муктаж болот. Анткени алардын жараткан менен жан дилдеги нур аркылуу түзмө-түз байланышы үзүлгөн. Төмөнкү акыл өзүмчүл болгондуктан алардын жан дүйнөлөрү да өзүмчүл акыл менен чектелип тар болот.